Bizde hazır bir surada salmazlar bulmakta başkanlıkta. Bular hazır suranıp atat. Hazır bularga kança berip atasызlar hazır. Ötkünde 2'ge чейин түшүп кетти мага. Siz yazdınız surabı. Men resti sıra жөнөттүм. Men oşu жерде жүрөm деди мен. Анан карап атам деди. Бу жерде силердин баягы Неск бар го. Неск азыр булар дагы силер ошону түшүндүргөнбү. Булар дагы силер контроль кылбайт экенсиңер. Азыр Неск кылат экен, туурабы? Анан мага түшүндүрүп айтты, дагы программадан дагы чыгып кетти. Өткөндө Кашка суу ушундай болду. Кашка сууга барганбыз. Кашка суу программадан чыгып кетип, мына эми Восход программадан чыгып кетти болот. Анан анда сунуш мен өткөндө кат жазганмын Нескечи. Директори албай койду эле телефончу. Анан неме кылып монда болуп атат бизди. Бүт биздин караколдо мына альтернативный баягы неме жок үйлөр, бийик этаж үйлөр. Ушуларга баягы лимитти мындай өзүнүн баягы нормасына бериңиз. Биз даже айткан жокпуз, 10 деп жазган жокпуз. Булар мага айтып атат, 2ге түшүп кетип атат деп атат. Мына азыр биздин клубга жооп берчи ошо 2ге түшүп деген чынбы? Ал убакта деген ооба түшкөн болгон, бирок 3 киловаттка түшкөн. 3 киловатт бул кечинде 6-дан 9га чейин, анан эртең менен 6-дан 9га чейин. Күндүзү түндү 5 киловатт берип турган ал кезде. Бирок биз ошону тез арада чарасын көрүп, 2 күндүн ичинде оңдоп баарына 5 анан 7 киловатт бергидей кылып, баарына оңдоп бүттүңөр. Бүткөнбүз, ошондо эле бүткөнбүз. Сразу дароо. Азыр эми 5 менен 7 да жетпейт абы, э? Бирок ошол жаңы эле сиз айтып өткөндөй эле булардын ошол талабындагы киловаттын бергиле дей турган болсо, биздики однофазный абонент менен договорубуз 5 эле киловаттта да. Ал договордо жазылган. Эгер ошол алып келе турган болсок, анда биз 5 эле киловаттты коюп бере алабыз да. Биз ага карабастан этаж үйдүн мүмкүнчүлүгүн жеткирип 7 киловаттты азыр берип атасың. Берип атабыз. Ошо 7 киловатт жетпейт абы. Анан бизде азыр группага жазып атышат, свет өчүп атат деп жазып атат да. Тургундарда мындайлар бар экен да. Өткөндө мен өз көзүмөн ошол жерде жүрдүм, анан бир эже биякта жооп экен, ал эже чуркап чыкты да. Светим өчүп калды депчи. Анан счетчигин басып светин күйгүзүп берсек, ошол кезде счетчик жаңы коюлуп 10 киловатт берип аткан кез болчу да. Эженин нагрузкасы 11 киловатт жагып атат. 11 киловатт бул однофазный счетчиги эмне деген күчтүү да. Бул деген трехфазка жагат 11 киловатт. 3 фазалуу электроэнергия. Жок, эмне жагат? Кирип кирбедиңер. Бирсек ошо бир комнатада 2ден обогреватель салып турат да. Үйдүн ысыгын сурап алат да. Анан айттык, эжекеси, мону сууруп коюш керек десек, менин балдарым деген эшикти ачып салып чуркап ойнош керек дейт да. Эми ал бул азыркы тапта ушул энергетикага бүткүл кыргыз эли жардам берип атат да. Үнөмдөйлү, тиягынан сууралып, биягын сууралып, бирөөнү суурсак, бирөөнү иштетелик деген учурда эмнегедир эл тараптан болбой атат да ушул жардам. Азыр түшүндүрүп, мына биздин замкомдор силер да жардам бергиле. Мына биз азыр бир жума болду, саат 9да сбор кылып атабыз бул жердечи. 9да бүт кыдырып, тойлканаларды жаап атабыз, анан вывескаларды өчүртүп атабыз. Жана башка. Мына биздин азыр мэриянын 6да свет өчөт, немеси да өчөт, отопление да өчөт. Мына мэриянын отоплениеси өчөт. Эртең менен суук, эми суук болсо да келип, тигиндей мындай кылып иштеп атабыз да. Бул баягы туура түшүнүп, мына президентибиз дагы Урмат Садыкожоевич суранып атпайбы? 2,5 жыл чыдап тургула. Кризис болуп атат, аны түшүнүп атабыз, мини-гэстерди салып атабыз деп атат. Эми жанагы урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршевич айтты го. Өчүрбөгүлө деди, туурабы? Силер өчүрбөйлү азыр. Бирок мына бүгүн мага жанагы пристандагы Фатима эже чалды магачы. Билесиңер да Фатима эжени. Мына 6да светим өчкөн дейт, эртең менен 9да чай ичкен жокмун дейт. Кече дагы өчкөн дейт. Анан мен айттым, как раз бүгүн менин демпирөөнүм азыр ушакта болушат. Ошол эмне пристанда свет өчүп атабы. Жок. Бүгүнкүдө заяктада. Азыр мындай кылайлы, эгерде уруксат берсеңиздер, мен азыр мындай кылайын деп атам. Мен азыр бир депутатыбыз менен дагы бир жерден элдер чогулуп ал жерге барып келейин. Мен азыр Восходко өткөнкү Кашка суудай барайын деп атам. Силер анча-мынча үйлөрдү киргизип бергиле мага. Эми мен үйгө мен уруксаты менен гана кирем. Уруксат берсе. Ошол жерден өзүм көзүм менен көрөмүн. Мен ошо мен 6дан баягы аябай неме ушу саат 7де барайын эгерде неме кылсаңар. 7де. 7де барып көрөйүн. Ушул жерге баягы силер барып аткан үйлөрдү көрөйлү. Чындыгында канча киловатт берип атат? 7 киловатт берсем ошого деле мындай неме кылыш керек да. Азыр менин үйүм деле мындай жакшы жылуу эмес, ачык айтайын. Баары түшүнүп атабыз да. Мүмкүн болсо светтерди өчүрүп башка кылып берди. Анан ошо барып келейин менчи. Бизге деген ошо жителерге просто неожиданно болуп калды да, бул умный счетчик келгенчи. Анткени до этого информация берилген жок да элгечи.
Мындай болот деп. Андай бериле турган болсо, возможно, жайында жылуулукка кайрылып, возможно, отопление киргизип калышат эле кээ бирөөчү. Анан кийин отопление киргизбеген себеби самый большой көйгөй бул деген до этого карыздар төлөнбөй атат да. Ошонун үчүн дагы төлөбөй турабы, көп кишилер карыз. Мен лично өзүм 5 жыл мурда койгом, менде отопление бар. Мен просто эл үчүн келип атам да, менин үйүм жыпчылуу. Сиз кандай жылыйбы? Жыпчылуу. Мен калганда эле киргизели да ушунда. Трехкомнатный квартирада турам мен. 5 жыл мурда киргизгем отопленияны. Кудайга шүгүр, жыпчылуу. Ушул жерден 13 тонн. бактап отсаң, ушул жерден урматтуу могул жактан азыр бизде мүмкүнчүлүк болду. Бакта видео камерага тартып атат. Бул жактан так маалымат жылуулук жактан. Сиз маалымат бериңиз. Бул жылуулук боюнча биз 1-2 жыл болду Воскот аймактары менен тургундар менен мындай жылыйт же жылбайт деген вопрос келип жатканычы. Ар сиз бияка так маалымат бериңиз. Мисалы үчүн 25-жылдын январь айынан биз баштаганбыз, эсиңизде. Тургундарга барып, давайте даярдаңыла. Эрте баштасак күзгө чейин баардык үйдүн баарын ошол жылуулук менен камсыздоого убакыт жетет деп. Элди 1-3-4 жыл болду. Ал жакта вице-мэрлер, мэрлер барды, жылуулук ишкананын жетекчиси барды, комиссия түздүк, ошону барып ишке ача албай койдук. Анткени тургундар тарабынан да ишенимдик жок болуп калдыбы, же кайдыгер карап койдубу, мындай Экотең болду. Азыр мына бул жактан сөздү жылуулук ишканасы жетекчисине берели. Ана кепилдик боюнча канчалык деңгээлде жылуулук берип атат, жооп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу Воскот тургундары. Мен Аккен Бакыт, жылуу ишкананын жетекчисимин. Ушу Кашкар районунун Воскот боюнча мен келгенден бери канча жолу чогулуштарга бардык. Мынакей сиз менен ал кезде болуш болуп турган кезде да чогулуштарды канча өткөздүк. Буга чейин мен келгенде Кашкар сууда 11, 12, 13 ошол эле жылуулук боюнча ушундай маселе болгон. Биз жылуулуктан көңүлүбүз калып калган деп мындай илең салаң болуп жүрүп анан кийин биз мартта башталган ишибиз ноябрга чейин элдер менен канча жолу чогулуш өткөрдүк. Элдер жок, жылуулукка биздин көзүбүз жетпей калган, жылыбай калды деди. Ноябрда элдер өзлөрү акчасын чогултуп, анан биякта бир маселе экен. Мына мен азыркы учурда 3 жыл болду иштегеним, бүгүнкү күндө 13 үйдү кошуп атабыз. Жылуулуктан такыр кесип кеткен үйлөрдө. Ошондо Кашкар суунун эли чогулуп 100% акчасын өзлөрү чогулуп, баары турбалардын баарын жаңыртты. Биз жылуулук бергенден кийин мына азыркы күнгө чейин айта ал үйдө шорткине футболка менен жүрүшөт. Полный системанын баары толук кандуу иштеп атат. Жылуулук боюнча аякта маселе жок. Ошондой эле Воскотто да жылуулук боюнча канча жолу бардык. Сиз айткандай Азыр бир 10 мүнөттө бошоюп, мен сизге чала калам. Мына бүгүн эртең кошобуз, бүгүн эртең кошобуз деп туруп, бирок биякта мындай силердин араңарда мындай маселелер жаралып атат. Мен башынан өткөндө айтайын, бир үйдө 50 киши жашайт экен, квартира, 50 квартира жашайт. Анын бир 20-30% макул болсо, 70% каршы чыгып атат. Кимдер каршы чыгып атат? Пенсионер, ата-апаларыбыз, жана инвалид, орукчалдар экен, анан жана күйөөсү жок, 5-6 баласы барлар, алар ошол акчаны биз чыгара албайбыз деп, ошолордун айынан мисалы силерде мындай да 100% блогерлерди чакырабыз, жылуулук жакпай атат деди. Мен суббота күнү барып, подвалга кирип туруп, подачаны ачсак, сууну кармайлбайсың ысыгынан. Где-то бир 5-6 метр давление менен агып атат да. Обратканы ачсак эчтеке жок. Менде мына видеолору да бар, бүт фотолору да бар. Обратканы ачсак суу акпайт. Турбаны кессек, могу запасканын түбү эместери, тешиги жок экен. Ал үйгө биз кайнак суу куйсак да жылыбайт да. Анан ушуну тиги Воскот элинин тургундарына мавлен эже, сиз мага постоянно чаласыз, тиги жылыбайт атат, буну жылыбайт атат. Система эскилиги, морально да, материально да чарчады. Ал системага мына мэрия дагы, мен дагы, өкмөт дагы акча сала албайт экен. Себеби бул мыйзамда общий частный долевой собственность деп турат, менчик үйдө. Үйлөрүн алмаштырган мына мен бүгүнкү күндө азыр 10-үй Кашкар сууда 2-үй кошулуп атат. Кошулган үйлөрдүн любойуна барып, кайсы квартирага десеңиз киргизип көргөзөм. Мына баягы башкасын элдерин апарып көргөздүк. Бакыт мырза азыр арзымат эдикпичи. Мына бюджетке келебиз да бизчи. 50-50 киргизип атабыз да биз буйруксачы. 10 миллион, 15 миллион, 20 миллион деп карап атабыз. Ошону киргизиш керек да. Мен 50-50 киргизип берейин. Отоплениени ошол сиздердин баардыгы ошол карап туруп албаш керек да. Чындыгында жанагы колунда жоктор, нуждающийлер болсо, анан жанагы күйөөсү жок, пенсионер болуп, пенсияга гана жашап аткан.
Эми ошо пенсионердин бала чакасы бар, аны дагы карашыңар керек да. 50/50 кылып туруп мен ушуну киргизип атам. Ушуга давайте, ушуга аракет кылып, ошону жасайлы андачы. Айтып атпайбы, жакшыны ысып атат дейт. Мен өткөндө Восходтун да бир-эки немесине бардым эле. Ушу жылуулук боюнча пока жаман нерсе айткан жок. Бирок жанагы промывка кылып, башка кылып баарын даярдап алайлы да. Мен ушуну атайы киргиздим ушу 50/50-тычы. 50/50 киргизели. Хорошо, мэрия 50%, жок, может, кереки жерде жакшы үйлөр чогултуп калса 30%-ын берели. Именно жанагы немесин, нуждающийлердичи. Антпесек токтой берет экенбиз да. Давайте ошондой болуп баштайлы. Бирок сиздердин жардамыңыздар керек спецтехникалар. Ошол эле кар күрөгөн, тийган, булган дагы спецтехникалар бүт албасак болбойт. Ушул боюнча азыр лизинг боюнча 50% өтпөй ошону тактап түшүнүп алды урматтуу. Эң жакшы мүмкүнчүлүк да. Аманатбек келип жанагы көп кабаттуулардын бүт маселесин анализдеп чыгып туруп 50% лизинг катары да чечип бербесек маселе чечилет деп жакшы сунуш киргизип атат. Биз Кудайым буюрса депутаттар ошону колдойлу деп турабыз. Анан бул жакта дагы силердин дагы жана арыз боюнча маселе бар. Анан дагы бир маселе Восход аймагынын ички жолдору боюнча. Жакшы бүгүн жакшы мүмкүнчүлүк болду. Аманатбек да калп айттырбайт. Кудайым буюрса мэриянын жакшы жүргүзүп аткан иштери менен, мэрдин жакшы иштери менен Восход аймагына 100 миллион сом проект каралып аткан. Ооба. Кудайым буюрса аркы жыл менен Башталат. Жаз менен баштайсыңар. Өткөндө президентибиз келип уктуңуздар да, биз кыдырдык. Жолдорду кыдырдык, ал неофициально эле келди. Даже зарлөө өзү жүрдү. Ошо биринчи күнү биз аэропорттун жанындагы көрдүк, базарды көрдүк баары. Эртесинен кийин, түштөн кийин жолдорду кыдырдык. Уды эми быйылкы иши жанагы 450 метр неме салбадыбы? Манаста болду. Караколдун аэропортун. Уже салып бүтүрүштү да. Азыр бир сеткасын таштап, жазда ошол үстүндөгү эң акыркы слойду салып койсо, бүттү. Анан кийинки жылы ошол алар асфальт завод курган. Немедечи? Аэропорттун жанында. Ошо асфальт заводдун баардыгын буюрса Караколдун жолун иштетем деди. Кийинки жыл быйыл 3,5 километр эле салып калды удучу. Бирок салганда да жакшы салды. Тиги көрдүңүздөр, мен ушуну ар дайым суранып жүрөм да. Тротуар менен кошо сал, тротуар. Мына Гебзеде кече бирөө тартып жөнөтүп жибериптир. Анан мен удуга чалдым. Мына мен айткан нерсе болду. Жакшы иш кылып, жакшы иш кылабыз деп атабыз, жол салып атабыз. Жанында бир тротуар үчүн сөз кылып атабыз. Бул ушундай да салабы, тигиндей да салабыз. Байке эмне кылайын? Мен айттым эми о декабрдын 5-ине чейин погоданы жакшы деп берип атат дедим. Онда эртең балдар менен маслеттеш, может баягындай немесин жасап койбойсуңбу, основаниясынчы. Тротуардык. Анан биз күрөп тазалап турайлы. Деп атабыз. Анан кийинки жылы ошо Восход бар ал жерде. Восход кирген. Прижавальскийдин уландысы кирген, Элебаевка чейинчи. Элебаевден нары дагы президентибиз өзү эртеси чалып туруп айтты мага. Ошол наркы Прижавальскийдин наркы Новоленинградский деп коет экен. Азыр ошо менен кылып туруп анан немеге Токтогулга чыгарып салышыбыз керек. Ахунбаевду азыр буздуруп атам, көрүп атсаңар керек, Ахунбаевду бүт турбаларын алдырып, Ахунбаевду Фучке чейин алып келебиз буюрса. Булардын дагы баарын ошону уды кылат да. Восход силер барсыңар ал жердечи. Эми Матбекч жана 50% боюнча отопление боюнча мурунку карыздар калбадыбы бизде? Мурунку жителдер. Ал карыздар кандай болот? Ушул боюнча айта кетейин. Аны эми бутур эле айтып атабыз да, мындай да. Аны төлөш керек экен, анын жолдору жок экен. Биз кеңеш менен сүйлөшүп көрөлү. Кеңеш моюнга алабы? Мен мисалы үчүн мен ала албайм. Муну эртең эле бул уголовный дело да. Жок, мисалы Кашка сууда мындай кылышкан турбайбы? Подключили отопление, потом вот этот долгту они по частям төлөп атышыптыр. Бизге да ошондоп берсеңер макул болот. Аманатбек жетипбай жолу жок экен деп мына азыр депутаттар да турат, элдер турат. Мен баарына маалымат берейин. Биякта жана домкомдор деп атат, ушуну элге туура жеткизиш керек болуп атат. Азыр бул отопление алган жылууңарга буга чейин дагы анан азыркы учурдагы 20% төлөйсүңөр. Мисалы отопленияның себестоимости жана наркы баасы бүгүнкү күндө 7293 сом 1 гигакалориясы. Ошонун 1950 сомуна быйылкы жыл кымбаттагандан кийин 1950 сомун эле төлөйт элдер. Ошондо 5343 сомун өкмөт тарабынан жаап турат. Анан биз азыр муну
депутаттар аркылуу мен да бул мен силерге жеңил болсун деп мен бүт жерге барып көрдүм ушунун жолдорун карап. Мисалы урматтуу депутаттар бизге киргизгиле чечебиз деп атат, бирок бул чечилбейт. Мунун баары мыйзамсыз. Анткени өкмөт 80% жаап берип аткандан кийин жана 20% жапса анда 100% деле өкмөт төлөгөндөй болуп калат экен да. Бул акча эч жерден чечилбейт экен. Анан жана сиз айткан Кашкар жерине биз баягы на встречу барбасак, мисалы азыр биз баягы стойкага туруп алсак, эч ким отопление киргизе албайт. Анан кийин алар мисалы азыр одна комнатаны 25 миңден 4 комнаталар 100 миңге чейин акчасын чыгарып киргизип атат отоплениясынчы. Анан бизге келип айтып атат, мына бакыт биздин карыз бар экен. Муну кандай жокко чыгарабыз? Мен бүт түшүндүрүп, көргөзүп, бүт мыйзам боюнча түшүндүрүп берип атам, жокко чыкпайт. Анда кел биз 6 айга деп, анан 1 жылга чейин деп алдылары бизден суранып, анан жана график погашенияны түзүп атабыз. Биз просто отопление азыр акчабыздын баарын жылуулукка салып салдык. 1 жыл убакыт бергиле, биз по частям төлөйлү деп. Эми айына 5 миң, 10 миң, 15 миң төлөгөндөр алды, 300 миң карыздары бар. Буну туура түшүнгүлө, бул убагында келаткан карыздар экен. Жол 300 миңге пеня эмес. Жок. Пениясын жок кылыш керек булардын. Пениясын. Эми ошол убакта мамонтук чыгып калган пенялары да бар, бирок азыр жүрбөй эле, бирок пеняны да алганга жолу жок экен. Мактоо. Азыр токтоткула пенияны. Карыз боюнча биз кеңеш менен жакшылап анализдеп чыгабы мунун аягын соттун чечими менен чечет да. Туурабы? Анан могу азыр 50% боюнча урматтуу мэр сунуштаган боюнча жакшылап элге түшүндүрүп алалы. Бул жактан азыр мына 50%-ин жергиликтүү бюджеттен эгерде депутаттар макулдук болуп колдоп берген болсо, ошол 50, мисалы үчүн бир үйгө жанагы жылуулук системасын кошууга канча акча каражат керек. То есть ар бир квартираны камтып келгенде итогий сумма канча чыгат, ошол сумманын 50%-ин жергиликтүү бюджеттен бөлүп берсек, лизинг катары. Бул кийин кайра айланып келип бюджетке түшүш керек да. Анан ошону бөлүп берсек, анда силерге жеңилдик болот. Мисалы үчүн ошол жактан улгайган апалар, жалгыз боо энелер дегендерге аябай жеңилдик болот да. Анан мунун погашение кылган учуру келет да. Айына мисалы үчүн төгүп туруш керек да. Кайра ошол лизингти жаап бериш керек бюджетке. Ошол жагын жеңилдетүү дагы жолу бар. Жана жогоруда айтып кеттим, инициативный группа депчи. Бул жака ошол лизингти бергенге дагы бир организация болот. Лизингти бардык түрдө ар бир жаранга өз-өзүнчө бөлүп бере албайт. Ошол бир гарант болуш керек да. Асходдун аймагынан бир организация болуш керек. То есть ТСЖ. ТСЖ керек да. ТСЖны ошону биз азыр мыйзамдын жолуна салабыз. Анан төгүү келгенде ТСЖнын өзүнүн бюджети бар да. Антеннадан акча түшүп атат, ичиндеги жана помещениянын баарын арендага берип атат. Бул деген силердин акчаңар. Ошол жакта жашап аткан тургундардын акчалары, ошол түшкөн бюджеттен дагы ошол лизингти жапсаңар. Биз ошон үчүн кайрылып атпайбыз, ошо биз жакада кондоминиум обязательно керек да. Керек. Бирок ошону деген мындай создавать этип кеткенде бизге да кичинекей жардам керек болуп атат да. Маселе жок. Мен бурунку келип сүйлөшкөндө да ошону мэр менен кеңешке жооп бергенбиз. Бул жактан мэрия киргизе албайт. Бул жакта закона ТСЖ деп Совет керек да бизгечи. совет берип коюну. Закона ТСЖ деп турат. Ал жакта аякты изменениясы 2024 жылдын, по-моему, сентябрь айларында изменение кирген. Ал жакта ТСЖнын өзүнүн функциональный обязанностьтары бар. ТСЖ жок дегенде ар бир кварталда бир жолу отчет бериш керек. Прозрачный. Ошол жакта тургундарга толугу менен отчет бериш керек. Бюджет боюнча эмне иштерди апарды, кандай иштерди апарат, планды бекитиш керек жыл сайын. То есть организация болгондо ошол иш апарыш керек. Өзүнүн кызматкерлери болуш керек. Электриги, сантехники, дворник, ошонун баарын алып керек. Ошол услугага силер ай сайын бир определенный акча төлөп турасыз. Бизге организация жардамдаш керек болуп атат. Азыр мына келдиңиздер, Кудайым буйрса ушу менен актын кетип ошол Кудайым буйрса ошол деңгээлге да жетебиз да. То есть субботник дегенде субботникке чыгыш аябай кыйын да тургундардан. Ошонун баарын мисалы үчүн субботникке чыкпайсың, бирок айына бир 200 сом, 250 сом төлөйсүңөр ТСЖга организацияга. Бирок ошонун ичинде өзүңөрдүн дворниктери болот. Мисалы үчүн үйдүн ичинде бир сантехникалар бузулуп калса, ошол сантехниктер бекер жасап берет. Замканы болсо электрикер бекер жасап берет. Ошонун баары 250 сомдун ичинде камтылат. Анан жана бияктан түшкөн акчалар, силерден түшкөн акчалар аягына, жылдын аягы менен акча менен сверка кылганда ашып да калышы мүмкүн да. Бир определенный сумма ашып калышы мүмкүн. Ошол ашып калган суммага лизингти жабасыңар. Же болбосо бир крышанын
крышаны алмаштырасыңар, же болбосо бир детский площадка саласыңар. Муну жакшы иштетсе болот да. 2 жыл 3 жылдын ичинде восходду мындай өркүндөтүп койсо болот. Бизге ошон үчүн ошондой жардам кылып атпайбы, бизге обязательно ошондой контейнер создавать эткенге совет керек болуп атат, жолун билбейбиз да. Мындай кылалы, Алмат, бул жактан болушка, анан ЖКХ отделге тапшырмай коебуз, менин суранычым. Бул боюнча инициативный группа 10 киши даяр болуңуздар. Биз мисалы түзүлгөн боюнча мисалы 10 киши отурабыз да, бияктачы почти экөө эле жок. Анан бул жакта бир момент бар, тонкости. Ошол инициативный группа мыйзам чегинде ошол ТСЖнын балансында болуш керек. Эгерде бир жаран ТСЖнын балансында болбой калса, то есть обслуживаниесин кирип алса, ал киши не имеет права инициативный группага киргенге. Ошон үчүн ошонун баарын тактап туруп, кайсы домдор ТСЖга кирет, ошондон 10 тургун эми ал жактан кыйынчылык деле жок. Келесиңер чогуласыңар, калган болуш полный организовать берет. Жана протоколун түзүп, бүт баарын жазып берет, ошол жактан колдоруңар койдурасыңар. 50%-тен ашса, силердин чечими менен болду. Барасыңар да участковый чакырасыңар, юстицияны чакырасыңар. Мына юстициянын представитель юстиция мыйзам чегинде кагазын көргөзөт, мына элдин чечими протокол. Давайте печать материалы дагы бүт полный документациясын дагы өткөзүп беребиз. Ошол жактан бир временный комиссия создавать этсиңер да полный жана дело производствосын өзүңөр өткөзө аласыңар. Анан ошол жактан бекиген председатель же болбосо комиссиянын председатели ошол канча жылдан бери өзүнүн отчетун бербей атат, ошону уже иш козгоп, ошону изилдегенге уже иммунитет түзүлөт да. А так башка жактан жеке организацияга, мисалы үчүн государство, внутри государства деп коебуз, мэриянын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Мыйзам жол бербейт, барып эле текшерип эметкенге бул мыйзам жол бербейт да. Ошон үчүн жакын арада 10 киши топ болуп дагы болуш менен сүйлөшөлү, мен дагы барып өзүм катышып берем, жолдон көргөзүп берет, өтө жакта дагы независимый юристтер жүрөт. Ал балдар да келип жардам берет. Кагаздарын бүт туура болсак, анан туура мыйзам жолун изилдейбиз. Мен чалып атат. Айкмакович өткөндө айткандар эле колдор чогулуп келе деп, эме боюнча кандай боюнчачы. Бул 15-үйдүкү, бул калган үйлөрдүн колдору баарын чогулттук да, где-то 70 человек уже есть да. Анан бизге бир эме керек болуп да. Болушту берейин. Бизге эме керек болот. Мына 10 киши деле бар. Добровольцер чогулдук да. Кол бар. Бизге деген бир юрист керек болуп да. Как-то вот это всё надо Оформить, да? Оформить надо. Как правильно мы пишем. Өткөн Арзымат айтып аткан бир юрист эметтерим депчи. Как надо? Арзымат эдик барбы? Даярбы? Бизде деген мындай болуп атпайбы? 70 кишинин колу болуп атпайбы? Анан 10 киши отурабыз бияктачы. Азыр мен азыр бир жерге шашып атам. Барып кетип берейинчи. Неме, урматтуу неме, саат 7-де неме, рейс начальник тез сизде болосузбу? 7-ге барам менчи. Макулбу? Бүгүн. Хотя бы январь-февраль берите. Biz деген сунуштуулар берип көрөбүз. Аны деген чечимди жактан чекектен чечим. Onu kabul ettim. Хорошо. Хорошо. 7-ге барам менчи, ошол жактан жолугабыз. Бүгүн 7-де барасыз. Ооба. Жетиде восходко барасызбы? Жанагы восходтун жолун деген эмки жылга калтырбады. Анан жанагы 15-үйдүн лужа болуп да, ошону бир токтуруп берсең жакшы болот эле. Прям видеосун деле тартып келип күн сайын. Жетиге тияк барат, восходко. Жетиге восходко барат да. Так, эмнечи? Водоканал. Бакыт мырза. Бизде уже чечилген нерсе эле. Окончательный. Жылуулукту качан эме жана 50% качан иштеп баштайт? Аны мен айтып бере албайм. Ал деген 50% Анда мындай вопрос болуп атат. Мисалы бизде деген колдорду чогултуп атам да. Согласен, не согласен деп. Анан көбүндө информация жок болуп атат да. Мисалы однокомнатный квартиралар канча төлөп экен, канча төлөп экен, подвалга канча кылабыз, трубага эмне кылабыз, эч кандай информация жок деп. Ошону кандай группага киргизсек болот? Ошол информация болот. Так, мен деген акчасы боюнча бияктан информация бере албайм. Анткени бул акча менен мен аякка кире албайм да. Мен буга чейинки жанагы өтүп кеткен неме үйлөр коюп атпайбы? Ошолордун информациясы катары бере алам. Мисалы однокомнатныйга жогоруда айтпадымбы? 25 миңден бир 30-дун тегереги. Эми 20-дан 30-га чейин. 2 комнаталар 50-нүн тегереги. 3 комнатныйлар 70-тин тегереги.
четырехкомнатныйлар 100'дун тегереги. Так, однокомнатный 20-дан 30-га чейин. 20'дан 30'га чейин. Однокомнатный. Двухкомнатныйлар 50'нün тегереги. 50 тегерек. Трехкомнатныйлар 75'тün Установкасы, тегереги. Полный, ушунун ичине отопление кирет. отопление керек. Кирет, Ай да. сайын канча болот примерно? Ай сайын однокомнатныйлар погодага жараша 1000 сомдон 1,5 сомго чейин. Мисалы ноябрда азыраак чыгат, декабрь, январда көбүрөөк чыгат. Двухкомнатныйлар 2000'ден 3000 сомго чейин. Трехкомнатныйлар 3000'ден 4000ге чейин. Трехкомнатныйлар 4000'ден 5000ге чейин. Ошондой кете берет да. Анан биякта эме бар. Жанагы 80 квадратка чейинкилери 1950 сомдон төлөйт. 80 квадраттан ашып кеткендер 7293 сомдон полный пассивный стоимость төлөйт да. Это 4-5 комнаталарга. Анан жана эме элдергечи, мисалы, кыштасында сүйлөшкөндөйсүңөр, система Сүйлөшпөй эле бизге деген бизге деле ушундай кылып беребиз. Анын үчүн элдерди чогултуп анан Силер деген элдерди чогултуп 100% макулуу кылып отопление киргизгенге биз силерге сметаларын беребиз. Канча материал керек экен. Ал мен эмне үчүн могу суммаларды тегереги деп атам. Bir жерге барсаңар 100 сом болсо, bir магазинге барсаңар 150 сом. Бишкекке барсаңар 80 сом. Ошондон зависит этет да, анан материалдын качествосуна жараша болот. А мисалы 15-үйүнчү бир подъезде согласен болсо, бир подъезде Жок, 100%. полностью дом согласен. 100%. Аны элдер менен чогулуш же мен деле сизге информация катары берип коеюн. Бул деген жана общий частный долевой собственность деп атпайбы? Мисалы подвалдын ичине примерно айтып коеюн. 1 миллион сом кетчү болсо, силерде 50 квартира жашайт. 50 квартира. 50 квартираны мисалы 1 миллионго бөлгүлө. Примерно айтайынчы 500дөн, Анан силер деген мисалы бир 5000 сомдон чыгыш керек болсо, канча квартира отказ берген сайын жанагынын акчасын уже жана кошулгандар чыгарып калат да. Анан силер жасап бүткөндөн кийин алар кошулабыз дегенде бул уже неразногласие, несправедливо болуп калат. Ошон үчүн 100% эл акчасын бирдей чогултушуңар керек. Ушу жыл успеет, не успеет? Уже не успейт. Это уже арта жылга, э? Бул азыр иштеп баштаса, жазга даяр болуп калат да. Бул деген 3-4 ай иштеш керек. Ана жазында башташ керек, э? Жайында башташ керек. Жайында баштасаңар күзүндө кирип каласыңар. Анан биз кошкуча отоплениени силер жасап киргиче декабрь болуп кетет да. Муну уже январда баштай берели. Анда үй макул болсо силер смета алабыз, баарын көргөзүп беребиз. Анан ошондо жителдерге айтсаңар болобу, доктордун катчыдан төлөп берсеңер. Ооба. Ошондон Силер мындай кылсаңар болот. Элдердин баарын ар бир домкомдор чогулуп, кашка сууга бир чогулуш кылгыла, чогулуш кылып мени чакыргыла. Мен ошол жака барганда анан баарына жооп берем. Ооба, болот. 508 22 09 85. Бакыт. Жылуулук. Асылбекович. Анан мен ошол ар бир вопросуңарга шашпай бүтүндөй түшүндүрүп жооп берем да. Так, эме арзымат эме кылбайлыбы? Биздин основной келгенибиз кандай үй боюнча болчу да, кандай үй боюнчачы. Анан мисалы 10 кишидей бар бизде ужечи. Анан деген кандай кылабыз? Бир күндө бир күндө эме кылалыбы? Бир күндө кайсы күнү давайте. Мына 10 киши бар уже. Кайсы күнү чогултуп коелу элдерди. Силер келип ошол жерде сразу чечсек болобу? А то вот это вопрос уже сколько длится. Мы каждый раз приходим, каждый жума сайын келебиз. Урматтуу. Тихо. Анан бизге бир юрист эметип койсоңор, Мен жооп берейин. Бир аз тынчтык сактап берип коесуңарбы? Эме боюнча, ТСЖ боюнча мен баягы да айткам, мурун да айтып келгем. Бул жактан эми баягы чындык сөздө эмне уят жок деп койсо эле өзүңөрдөн да кетип атат. Элдер өзүңөр мындай эми чогулбай ынтымакка келе албай атасыңар. Бул жактан эми силердин өзүңөрдүн жеке иштериңерди силер үчүн башка бирөө жасап бербейт да. Анан баягы жолдордун мурунтан бери акчап келип атат, ошого бир чыгынбай атасыздар да. Ошон үчүн жана жогоруда айтып кеттим. Мыйзам чегинде инициативная группа болуш керек. Инициативная группа собственник жилья болуш керек, үйдүн ээси. 10 киши созывать этет собранияны. Ошол 10 киши собранияны созывать этип туруп, ошол собраниянын темасын коет. О ликвидация, либо болсо
диги переименование же болбосо жанагы кызматкерлерин алмаштыруу боюнча деп туруп ошону голосованияга коет түшүндү элге 10 киши элге түшүндүрүп берип туруп эми ал жактан баягы обоснованиясын айта кетсек нарушениялар аябай көп ТСЖнын 10 жылдан бери иштейт экен, андан мурунтан бери иштейт экен, бирок мен текшеришим боюнча 10 жылдан бери бир да отчет бербептир. Бухгалтериясы боюнча эч кандай отчет жок. Өздөрүнүн функциональный обязанность боюнча эч кандай жумуш аткарбайт. Нарушениялар аябай көп. Түшкөн акчанын баары бир счетко чыгып атат, ал акча каяка кетип атат. Нарушение аябай көп да. Ошонун баарын обоснование кылып туруп, темасын коесуңар дагы либо ТСЖны алмаштыргыла кызматкерлерди. Либо жокко чыгарып туруп комиссия түзүлө дагы, рабочий комиссия түзүп туруп ошонун баарын мыйзам чегинде карап чыкса болот да. Мне кажется, жокко чыгарганда көпкө. Жокко чыгарсаңар баягы. Кайраштан баштайсыңар. Ошон үчүн жокко чыгарбай эле. Переизбрание кылсак болот да, э? Комиссия түзүп. Комиссия түзүп туруп, анан переизбрание кылсак болот да. Ошо аудитский проверка жүргүзүш керек биринчи. Биринчи билип алыш керек да. Акчасы каякка кетти, канча киши акча төлөйт, канча киши төлөйт, канча кызматкери бар, ким зарплата алып жүргөн, мисалы үчүн арендный помещениядан канча акча түшкөн, каякка кеткен, ошонун баарын текшерип чыгып туруп, ошол комиссиянын председатели же болбосо жаңы бекип келген ошол жактын директору анан сотко берет. Мурунку иштеп жүргөн кызматкерлерге. Мыйзам чегинде могул жактан мыйзамсыз акчалар королгон, мунусу мыякка мыйзамсыз акчасы кеткен. Анан ошол силердин бекиген кишиңер силердин атыңардан соттошуп, ошол бүт укуктарыңарды ошол жакка эме алып келип берет да. Андан кийин анан жанагы антенналар менен кайра көбөйтүш керек. Естественно, жыл сайын инфляция болуп атат. Төлөгөн арендасын көбөйтүш керек. Силер билбеген ичиндеги толтура помещениялар бар. ТСЖнын балансында анын баарын акчасын ошону за счет инфляции бүт независимый оценщик менен эсептеп туруп, ошонун баарын кайра түзүп туруп, 1 жылдык договор түзүп туруп, акчасын төктүрүп туруп, ошол акчасын анан расход аймагына коюш керек. Так, азыр эмне кыласыз ошондо качанча болот? Азыр мындай кылгыла. Мен любой күнү даярмын. Мен любой күнү даярмын. Мына Баскот деген группада отурам. Кандай гана маселе болбосун өзүм чыгып жооп берип атам. Сиздер тараптан качан даяр болобуз деп эртерээк айтып, бир күндү бекиткиле. Мен ошол күнгө тапшырма берем. Бул жактан баягы силердин кагаздарыңарды алып барып, мыйзам чегинде бүт баары тура болуш керек да. Протокол түзгөндө бир катчыны бекитип алып, бүт баарын даярдап туруп, анан ошону процедурасын жүргүзүп бергенде биз даяр беребиз. Ошондо 10 киши болобуз. Биринчи, экинчи, үчүнчү дорч биз мурда чыгып кеткенбиз да кондоминиумдан, что ушундай начар иштеп аткан үчүн, иштеген үчүн. Анан биздин кошулсак болбойбу аслында? Силер жыйынга кошулсаңар болот. Бирок жана инициативный группага силер кире албайсыңар. Бул деген инициативный группага именно ошол ТСЖнын балансында болуш керек. Житель болуш керек экен. Анан житель болгондо дагы ошол үйдүн ээси болуш керек. Собственник жилья. Азыр барып туруп деген баягы мыйзамдарды ачып туруп закон Артында болсо ошол кандай болуп калат? Жашап. Собственник айтып атпайбы? Үйдүн ээси. На кого оформлено ошол үй? Анан бул эми баягы аябай деле орчундуу маселе эмес. Бул эми Просто убакыт анан чечүүчү маселе да. Анан мына маякка келгенге силерде убакыт чыгып атат. Ооба. Туурабы? Жок, биз ошол Анан телефондон отуруп көп маселени арыздар жазганга убакыт жетип атат, бирок 1 сааттык ошол жыйынга чыкканга убакыт эмнегедир Жок, получается, вот 10 киши жүрөбүз постоянно. Калгандар чыкпай атпайбы, эмне болот? Анан Сен аракет кылган. Анда бир күндү бекитебиз, 10 киши болот. Анан сиз ким менен юрист менен ала келесиз, протокол түзгөн кишини юристтерден ала Сиздер келесиз. мындай кылгыла, могул күнгө деп туруп мен болушка тапшырма берейин. Азыр эжеке мындай кылалы, азыр бар бирөөнө бирден жооп берейин, анан болушка тапшырма берели. Сени менен кеңешип бир күндү бекиткиле, могул жылга, могул күнгө собрание кылабыз деп. Ошол күнгө инициативный группаны даярдап койгула. Анан ал жактан даярдап койгондо мен азыр юрист балдарга айтам. Алар деген баягы процедурасын бүт мыйзам чегинде сактап бериш керек. Бүт кагаздарын ошол саздар экен, бүт кагаздарын даярдап алып, анан ошол жыйынды өткөзүп 1-2 сааттын убактында биз бүтүрөбүз.